Мына ушул жерди Карасаз жайлоосунун музбурут төрү деп атайт экен. Ушул төрдө мен отуруп азыркы келаткан жаштарды, жаш муундарды айланайын, ушул эмгектен кача көрбөгүлө. Эмгек адамдын асылын, адамдын тагдырын чече турган эмгек. Ошон үчүн ушул таза жерде туруп дагы, таза абада туруп дагы жаштарды мен эмгек кылуусун, эмгектенүүсүн айтаар элем. Эмгек демекчи айрыкча мына азыр жаштар көбүнчө бекер болуп жүрөт. Айрыкча бороки базарда жүрүшөт. Ошол мына азыр мамлекеттен деле арзан сууда деп коебуз, арзан кредит деп коебуз. Ошол кредитти алып, мал сатып алып, ошол жайлоолорго келип аны семиртип, аны сатып дегендей өзүнүн тагдырын, өзүнүн келечегине кеңири жол ачса жакшы болор эле. Мына азыр жайлоолордун баары эле ээн жерлер көп. Азыркы жаштар мына кээбиси козголуп жайлоого келип атат. Аларды азамат деш керек. Мына мен ушул жерде отуруп элимдин тынччылыгын, келечекте мындай тынчыраак жашаса деп ойлоор элем. Могуреки бийик аска ала тоо кыргыз элин сактап келген. Кыргыз эли тоону сактап келген. Тоо менен кыргыз элинин жүрөгү бир деп айтсам жаңылбаймын. Антегени тоонун койнуна малын баккан, мал жанын баккан. Ошентип кыргыз эли канча кылымдардан бери ушул тоо аралап жайытты, жаратылышты сактап келген, бири-бирин сакташкан ушул жайыт, жайлоо, тоо болуп эсептелинет. Ошондуктан элиме тилээрим токчулукту, бейкутчулукту, жыргалчылыкты, ал эми жаштарга тилээрим келечеги кең айланайындар. Ошолор эмгекчил, мээнеткеч, өз тагдырын өзү эл үчүн камкор болгон жаштардан болсо деп тилээр элем ушул бийиктиктен.